Саламатсыңар балдар? Маанайыңар кандай? Видеодо бизге карап жылмайып турган быйтыкчаны карап, биз дагы ага жылмайып маанайыбызды көтөрүп алсак. Азаматсыңар. Бүгүнкү математика сабагыбызды баштайбыз. Бул сабакта мисал маселелерди иштеп чыгарабыз. 339 иш. Маселем. Складда 246 горизонт телевизору жана андан 105 аз рубин телевизору болгон. Дүкөнгө 179 телевизор берилди. Складда канча телевизор калды? Ар бир амалды айрым-айрым жазып чыгаргыла дептир. Бизде складда горизонт телевизорунан 246 экен, а рубин телевизорунан 105 аз дейт. Рубин телевизору 105 аз экен. Ошондо кайсы амалды колдонобуз балдар? Туура 246дан 105ти кемитсек, ошондо биздин рубин телевизорубуз келип чыгат. Андан соң дүкөнгө 179 телевизор берилди. Ошондо бизде канча телевизор калганын кантип аныктайбыз? Ойлонуп, туура чыгарганга аракет жасагыла балдар. 340 жагы 5 сантиметр болгон квадратты сызып, аны жагы 1 сантиметр болгон квадраттарга ажырат. Канча кичине квадрат пайда болду? Жагы 5 сантиметр болгон квадрат сызабыз. Андан соң анын жанына жагы 1 сантиметр болгон квадраттарды сызабыз. Ошондо жагы 5 сантиметр болгон квадраттардан канча жагы 1 сантиметр болгон квадраттарды пайда кылабыз? Аны чыйып, аныктагыла. 341 иш. Тек бурчтукта, силер көрүп жаткан тек бурчтукта канча квадрат жайланышкан? Карап табабыз. 342 иш. 42-нин 6-дан 1 бөлүгүн, 42-нин 7-ден 1 бөлүгүн тап. Кайсы амалды пайдаландык балдар? Жазып чыгаргыла. 343 иш. Бизге бош орундуктар берилген, ошол бош орундуктарга кайсы сандарды койсок, жооптору берилгендей болуп чыгат. 18ден кайсы санды кемитсек, жообу 10 болот. 18ден 8ди кемитсек, жообу 10 болот, Андан кийинки 3 мисалды өзүңөр чыгаргыла. 344 иш. Ар бир мууну 5 сантиметрден болгон 3 муунду сынык сызыктын узундугун 2 жол менен тап дептир. Биз ар бир мууну 5 сантиметрден болгон сынык сызык сызып алабыз. Аны ченейибиз дагы 2 жол менен чыгарабыз. Көбөйтүүнү түрүндө жана кошуу түрүндө чыгарсак болот. Б. Кесиндини ченеп жаз. Бизге берилген кесиндини ченейбиз. Аны ченеп канча дециметр, сантиметр, миллиметрге барабар экенини аныктайбыз. Үйгө тапшырма 345 жана 346 иштер.